Эгей деңизинде 2 кеме кыйроого учурап, андан 12 мигрант каза тапты. Учурда окуя болгон жерде куткаруу иштери жүргүзүлүүдө. Грециянын Формаконис аралынын аймагында 48 кишини жүктөп бараткан кеме чөгүп, 1 аял жана 6 жаш бала набыт болгон. Алар Туркияны көздөй баратышкан. Кырсыктаган кемеден аман калгандардын баары куткарылды. Ал эми Калалимкос аралынын жанында издөө иштери дагы да уланууда. Анда парустуу кеме кыйрап, 26 киши куткарылды. Алардан сырткары 5 кишинин жансыз денелери табылды. Парустуу кемеде канча адам баратканы азырынча белгисиз. Айрымдар 100 киши болгонун айтып жатышат. Сомалинин Могадашо шаарында ресторанда чабуулдун курмандыгы болгон кишилердин саны өсүүдө. Каза болгондор учурда 20га жетти. Полициянын билдирүүсүндө унаага коюлган жарылуучу зат колдонулуп, андан кийин куралчан кишилер ресторанга келген кардарларга карата ок ата башташкан. Атышуудан каза болгондордон сырткары дагы 20сы жаракат алган. Учурда окуя болгон жер тартип сакчылары тарабынан курчоого алынып, иликтөө башталды. Ошондой эле чабуул Аш-Шабаб террорчулар уюму тарабынан жасалганы да айтылууда.